Саламатсыздарбы кадырман мекендештер, дүйнөлүк жаңылыктарга көңүлүңүздөрдү бурмакчыбыз. Алгач биздин каналга каттала кетиңиздер. Жакынкы чыгыштагы акыркы 24 сааттын ичинде орун алган окуялар өтө кооптуу чекке жетти. Окуянын башында Иран менен Израилдин ортосундагы түз кагылышуунун жаңы фазасына токтололу. Соңку бир сутканын ичинде Израилдин авиациясы тарыхта биринчи жолу Ирандын түндүк аймагына кирип, Каспий деңизиндеги Ирандын аскердик кемелерине соккурду. Израилдин согуштуу учактары Каспий деңизиндеги Ирандын 5 аскердик кемесин, анын ичинде ракеталык катерлерди жана көзөмөлдөөчү кемелерди атып, толугу менен талкалады. Бул чабуул Каспийдин жээгиндеги Ирандын деңиз флотунун штаб-квартирасына жана Бандар Анзали портуна багытталган. Буга жооп катары Иран Израилдин так ортосуна Тель-Авивке жапырт ракеталык соккуларды жаадырды. Тегеран Тель-Авивдеги стратегиялык объектилерди жана аскердик борборлорду бутак алып, шаарда бир нече ири жардылуулар болгондугу кабарланууда. Ошол эле учурда Ирандын ракеталары Бириккен Араб Эмираттарындагы АКШнын Аль-Дафра авиабазасына түз тийген. Мындан тышкары Сауд Арабиясы, Кувейт жана Бахрейн өз аймактарындагы америкалык объектилерге жана мунай ишканаларына Иран тараптан соккулар болгондугун расмий тастыкташты. Сауд Арабиясынын абадан коргонуу системалары 10дон ашык дронду атып түшүрсө, Кувейттеги мунай иштетүүчү заводдордо өрт чыккандыгы маалым болду. Британиялык эксперт Аластер Круктун пикиринде, Иран АКШ менен Израилдин тез жеңишке жетүү планын талкалай алды. Анын пикиринде, Тегеран эскирген дрондорду колдонуу менен АКШнын кымбат баалуу ракетадан коргонуу запастарын түгөтүүдө. Ошол эле учурда Иран Ормуз кысыгы аркылуу өтүүчү кемелерден акы ала баштады. Бир транзит үчүн операторлор $2 миллион чейин төлөп, Иран түзгөн коопсуз коридордон өтүүгө мажбур болууда. Израилдин Ирандагы газ кендерине жасаган соккусуна жооп катары Тегеран Катардагы газ комплекстерин бутак алды. Буга байланыштуу Дональд Трамп эскертүү берип, эгерде Иран Катарды аткылоону токтотпосо, АКШ Ирандын бүтүндөй энергетикалык инфраструктурасын жер менен жексен кыларын жарыялады. Дүйнөлүк мамлекеттердин позициясы кескин ажырымда калды. Орусия тарап Израилдин Ирандын өзөктүк ядролук объектилерине сокку уруу ыктымалдыгына тынчсызданып, түштүк Парс аталышындагы газ кеніндеги жана башка стратегиялык объектилердеги өз кызматкерлерин жана адистерин тез арада эвакуациялай баштады. Кремль өз жарандарын аймактан тезинен чыгып кетүүгө чакырып, кырдаалдын көзөмөлдөн чыгып кетүү коркунучун ырастады. Трамптын анти-Иран коалициясы болсо кыйракка учурады. Германия, Франция, Испания, Англия жана Польша согушка катышуудан баш тартты. Япония өз конституциясына таянып, кемелерин жөнөтпөй тургандыгын билдирди. Ал эми Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган Израилди регионду кырсыкка сүйрөп жатат деп айыптап, Анкара АКШнын коалициясына катышпай тургандыгын расмий жарыялады. Бул башаламандыктан Кытай эң чоң артыкчылыкка ээ болууда. Иран кытайлык мунай танкерлерин токтотпойт. Ал эми Пекин Тайвань кысыгында боз аймак тактикасын колдонуп, бир сутка ичинде 26 учак жана 7 кеме менен аралды курчоого алды. Пакистан, Сауд Арабиясы жана Мальдив аралдары жарандарды өз аймактарына Израилдин паспорту менен кирүүсүнө тыюу салды. Индия болсо Ормуз кысыгындагы блокада мунай баасын $116 ашырганына тынчсызданып, соода жолдорунун коопсуздугун талап кылууда. Учурда дүйнөлүк коопсуздук эң опурталуу чекке келип такалды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жакынкы чыгыштагы мүмкүн болгон өзөктүк ядролук кырсыктын кесепеттери 10 жылдарга созуларын эскертип, өзгөчө кырдаалга даярдык көрө баштагандыгын жарыялады. Пентагон болсо курал-жарак запасынын түгөнүп бараткандыгын моюнга алып, Америка Конгрессинен тез арада $200 миллиард сурап баштады. Ирандын тышкы иштер министри Аббас Аракчи болсо Израилдин кийинки кадамдарына өтө катаал жооптор болорун эскертти. Биз доордун эң чоң геосаясий сыноосуна күбө болуп жатабыз. Жаңылыктардын өнүгүшүнө биздин канал аркылуу көз салыңыздар. Каналга катталууну унутпаңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар.